12 январда 3-класстын окуучусун уна ушул жерде сүзүп кетип, ал алган жаратынан улам каза болгон. Окуучу Олимп жеке менчик мектебине келе жаткан болгон. Буга чейин Билим берүү жана Илим министрлиги кышкы каникулду 16 январга чейин узарткан эле. Ага карабай Олимп мектеби билим берүүнү улантып жаткандыгы айтылган. Окуучунун өлүмүнө шектелип, Чоңалай районунун тургуну Портер үлгүсүндөгү унаанын 33 жаштагы айдоочусу кармалган. Шектүү Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө иштери жүргүзүлүүдө. 12 январда saat 11'den 40 мүнөт өткөндө Ош шаардык ички иштер башкармалыгына тез жардам кызматынан кабар келип түшүп, ал Ош шаарында жайгашкан Разаков көчөсүндө, тагыраак айтканда Семете кинотеатрынын тушунан Ош шаарына жакын жайгашкан Жийделик айылынын 2013-жылы туулган тургунун Оштогу Олимп мектебинин окуучусун автомашина сүзүп кетип, анын натыйжасында жабырлануучу окуучу ооруканага жетпей каза болгондугун билдирген. Чоңалай районунун тургуну Портер автомашинанын айдоочусун кармап, бүгүнкү күндө ол Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тиешелүү атайын экспертилер дайындалып туруп, бул автожол кырсыгынын себептерин аныктоо боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Окуучунун өмүрүн алган кырсык өзү окуган мектебинин алдында болгон. Кышкы эс алуу учурунда баланын мектепке келгенин директор кошумча сабактар болуп жатканы менен түшүндүрдү. Ал эс алуу учурунда кошумча сабак өткөрүү ата-энелер менен келишилгенин билдирди. Бул жеке менчик мектепте 500 окуучу окуйт. Олимп мектебинин директору орто эсеп менен 300дөй бала келип жүргөнүн, окуучуларга сөзсүз түрдө келгиле деген талап коюлбаганын билдирди. Мы обратились к родителям по просьбе родителей тоже, и мы тоже сказали, хорошо, мы согласны. Биз ата-энелер менен келишип, кошумча сабактарды берүүгө макул болгонбуз. Каалаган гана окуучулар келип окуп жатышкан. Биздин окуучунун каза болгону өтө кейиштүү иш. Мектепке кеткен окуучуларды кароолчу жолдон өткөрүп турат. Ошол күнү дагы кароолчу жеринде болгон. Баардык унаалар токтогону менен Портер үлгүсүндөгү унааны айдоочусу токтото албай калган. Мы разрешили, по просьбам родителей, мы разрешили ученикам приходить в школу. Буга чейин кышкы эс алуу 9 январга чейин делинип, кийин аба райынын кескин сууктап кеткенине байланыштуу 16 январга чейин жылдырылган. Мындай буйрук мектептин менчигинин түрүнө карабай баарына берилген. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жооптуу адеси аталган мектеп иштеп келгенин билбегенин айтып, мындан сырткары кошумча сабактарды да өткөрүүгө болбой турганын кошумчалады. Буйрук бардык билим берүү мекемелеринде балдарга кышкы каникул узартылат деп берилген. Каникулда бала үйдө отуруш керек. Эч кандай мектепке барууга биз мүмкүнчүлүк берген эмеспиз. Кошумча сабакка барбаш керек. Жок, барбаш керек. Жеке менчик мектептерге өзүбүз каалаганда эле барып, биздин жалпы билим берүүчү биздин башкармалыкка тиешелүү баш ийген мектептер башка да. А жеке менчик мектептерде ушундай бир психология пайда болгон, биз башкармалыкка баш ийбейбиз деп каалаганын кыла берген дагы учурлар көп кездешет да. Эгерде бизде арыз ата-энелерден келип, же министрликтин тапшырма келсе гана жеке менчик мектептерди барып текшерген учурлар болот. Ошон үчүн ушуну биз толук кандуу полномочияны алалы деп азыр кат жолдодук. Коомчулукта башка дагы жеке менчик мектептердин иштеп жатканы айтылууда. Ал эми Билим берүү жана Илим министрлиги баардык мектептер буйрукка ылайык жабылышы керектигин айтып, Олимп мектеби да эс алууда экенин билдиришти. Аталган менчик мектеп өз алдынча кошумча сабак өтүп жатканынан да министрликтин маалыматы жок экен. Мен жаңы эле өз адистер менен сүйлөштүм. Ал бала окуган мектеп каникул учурда каникулга жабык деп айтышты. Өзүнүн өмүрү менен кош айтышкан жаш өспүрүмдүн учурда каникулда экендиги аныкталды. Андан башка министрлик тарабынан бул боюнча башка комментарий берилбейт. Билим берүү министрлиги, билим берүү башкармалыгы мектеп эс алууда эч кандай сабак жүргүзүлбөй жатат деген менен Өздүк булактардын айтымында Олимп мектебинде окуу 9 январда башталып, кадимкидей уланып жаткан. Окуучунун өлүмү катталган күнү балдарга эч кандай түшүндүрмө бербей туруп таратып, 29 январга чейин эс алуу бергенин билдиришти. Зыягүл Болот кызы, Азам Бузреков, Бейтарап, Ош шаары.